Азыркы күндө сиз элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон кафе ресторандан тамактанып аткан болсоңуз жана ошол кафе ресторанын кызматы жөнүндө сиз досуңуздан билген болсоңуз, анда сиз ал жактан тамактансаңыз тормоз болуп калат, анда ал арам болуп калат. Бул сөздү мен айтып аткан жокмун. Мен бул сөздү көптөгөн муфтийлердин айткан тармактык маркетинг жөнүндө арам деп айткан сөзүнө таянып сизге мисал келтирип берип атам. Эгерде алардын сөзүнө таянсак, анда ушундай болуп калмак деп сизге түшүндүрүп айтып атам. Кандайча түшүндүрүп кетейин, эмнеге кандайча. Бир нече жыл мурун биз Чубак Ажыраматылык өтүп кеткенче биз Чубак Ажыраматылык менен бир жолугушуп ушул маселе боюнча сүйлөшкөнбүз. Ал эсиңиздерде болсо, тармактык маркетингде эгерде сиз биринчи, экинчи алып келген кардарыңыздын содасы үчүн акы көрсөңүз, жарыя жасап туруп, анда бул адал. Ал эми 3-4 деңгээлдеги кардардын содасына сизге акча түшсө, анда бул арам деп айткан. Жолугушканда ошол сөзүнчө боюнча түшүндүрмө бергенбиз. Түшүндүрмө бергенде ал сизге ошогон адистер биз менен талашыш керек. Ошондо чындык жаралат деп айткан. Ошол мезгилде мен эмнени түшүндүрүп бердим. Мына элестетиңиз, айталы бир Буратино аттуу атактуу бир кафе, жаңы ачылган кафе бар дейли. Айбек ошол жумушунун астында ошол кафенин жарнамасын көрдү дагы, келип тамактанып көрөйүн деп Буратинонун шашлыгын жеди. Ага жакты, жаккандан кийин ал айталы өзүнүн досу Эрмекке жүр ушул жактын шашлыгы жакшы экен деп жарыя кылды, реклама кылды, акысыз. Эрмек досу келип тамактанып көрүп, ал да шашлыкты жактырып, өзүнүн айталы коллегасы айталы Айгүлгө жарыя кылды. Ушул жактын шашлыгы жакшы экен, жүр ушул жакка барып эле тамактаналы деди. Айгүл келип жеп көргөндөн кийин ал жактырып өзүнүн досу Назирага жарыя кылды. Назира келип тамактанып көрдү, кардар болду. Эми бул учурда кафенин ээси үчүн Айбек биринчи деңгээлдеги кардар, Эрмек экинчи деңгээлдеги кардар, Айгүл үчүнчү деңгээлдеги кардар, ал эми Назира төртүнчү деңгээлдеги кардар. Демек кафенин ээсине 3-4 деңгээлдеги кардардын содасынан акча түшүп атат. Кафенин ээси ошол 3-4 же экинчи деңгээлдеги кардарлар келип тамактаныш үчүн, башкача айтканда Эрмек, Айгүл, Назира тамактаныш үчүн, ошол кафе жөнүндө билип калыш үчүн ал эч кандай реклама тармагында, реклама жаатында, ал жарыя кылуу жаатында эч кандай менет кылган жок. Менетти Айбек, Эрмек, Айгүл жасашты. Акысыз жасап берди, жарыя түрүндө. Ал эми алардын содасынан түшкөн пайданы ал чөнтөгүнө салып койду. Ал билген да жок кимди жарыя кылып чакырып атат. Аны билген да жок. Тармактык маркетинг компаниялары ушуну түшүнгөндүктөн адамдар жарыя кылышат экен. Алар жактырса өздөрү ошол кызмат же продукцияны алар акысыз жарыя кылышат экен. Биз ошол жарыя кылган үчүн кызмат акы берели. Биз ошол жарыяга деген акчабызды бир блогерге же телевидениеге жана башкага бермекпиз. Аларга караганда бул кардарлардын, живой кардарлардын жарыясы бул жакшы жарыя экен, бул чыныгы жарыя экен, адамдардын да ишене турган жарыя экен. Ошол себептен эгер кардарлар жактырып, мен дагы жарыя кылам десе, ошого биз кызмат акы берели деп чечим чыгарган. Ошол негизинде тармактык маркетинг ачылган. Негизинен ал бир кардардын акысын алып туруп экинчи кардарга берип аткан жок бул жерде. Бул жерде ошол кардар сода кылды, ал ансыз деле сода кылмак, ансыз деле бир жерден алмак. Ошол кардардын содасынан түшкөн пайдадан өзүнө, кафенин ээсине түшкөн пайдадан бөлүштүрүп берип атат. Ал ошол түшкөн пайданын бир бөлүгүн бир ал жарыяга кетирмек. Блогерге, телевидение жана башка бермек. Ошону ал телевидение, блогерге азыраак берип атат дагы, өтө аз берип атат дагы, көпчүлүгүн кардарларга берип атат. Өзүнө түшкөн пайдадан. Бирөөнүн акысын бирөөгө берип аткан жок бул жерде. Бул жерге өзүнө түшкөн пайданы ал ансыз деле жарыяга кетирем деген бюджеттен бөлүп берип атат. Бул жерде биринин акысын экинчи кардар жемей жок бул жердечи. Ошонун негизинде түзүлгөн, ушуну түшүндүргөндө Чубак Ажыраматылык биздин исламый экономикабыз азыркы учурда жаш илим. Ал адашуусу мүмкүн. Ошол себептен сиз сыяктуу эксперттер, адистер биз менен талашыбыз керек. Ошондо гана чындык жаралат деп айткан. Андыктан сиз эгерде тармактык маркетинг арам деп айтып аткан болсоңуз, эмне үчүн арам биринчи түшүнүп алыңыз, мындай түшүнүп түшүнбөй эле бирөөнү күнөөлөп же күнөөгө батыштын кереги жок. Алгач айтуудан мурун ушул сыяктуу маселелерди бир аз изилдеп койсоңуз, ошол себептен бизге Чубак Ажыраматылык муфтият менен мен комиссия көчүрүп берем деген болчу, бирок тилекке каршы өмүрү кыска болуп жетишпей калды. Ошол себептен сиз арам дегенден мурун мындай түшүнүп алыңыз биринчи маселени, жөн эле арам деп күнөөгө бата бербеңиз. Арамбы, адалбы түшүнбөй туруп, бирөөнүн акысын жеп атат деп, бирөөнү күнөөлөп, бирөөнүн көңүлүн чөктүрүп, эгерде ал өз турмушун жакшы жакка өзгөртөм деп атса, аны буруштун кереги жок. Анан ошондой эле каржы пирамидасы, жашыруун каржы пирамидасы, тармактык маркетинг, ушулардын айырмасын билип алыңыз. Чыныгы тармактык маркетинг бул мыйзамдуу бизнес, тиги экөө ал мыйзамсыз бизнес. Ал элди нааразы кылып, жерде отургузат жана элдин акысын бөлүштүрөт. Ал эми чыныгы тармактык маркетингде товар же кызмат соода болот, ошонун негизинде өзүнө түшкөн бюджеттен, жарыяга деген бюджеттен бөлүп кызмат акыга төлөп берет. Ошон үчүн түшүнбөй туруп эле арам бул арам дегенден мурун бир аз түшүнүп коюңуз, мындай сиз өтө күлкүлүү нерсени айтып аткан болосуз. Түшүнгөн адам үчүн сиз күлкүлүү, сабаты жок, билими жок адамдын сөзүн айтып аткан болосуз. А сиз эмне деп ойлойсуз? Ой пикириңизди комментарийге жазыңыз.